Күн түн сара сепчилиги. Күн малдары. Эң эртеде кыргыздар күн түн убакыты бирдигин ичиндеги ар бир убакытты саат сөзү менен айтпай, маал сөзү менен туюнтуп, бир күнү түндү бир канча маалга бөлүп, турмушун ошол маалдар боюнча жайгаштырган. Аны күн маалдары аталган. Ал ай маалдарынан айырмаланган эле. Күндүн көтөрүлүү ордуна карай маалдарга бөлүү. Мындай маалдарга бөлүүнү манас тилинде күндү күрмөө деп атаптыр. Андай болушу асмандагы күндүн чыгыштан көтөрүлгөн ордун күндүн батышка карай жылганын күндүн көтөрүлүшү катары караган. Күндүн тоонун башынан көк жээктен көтөрүлгөн аралыгын кыргыздын турмушунда такай колдонулган аркан жиптин узундугу менен бойлотуп өлчөп, күндүн асманга көтөрүлгөн аралыгына карай кайсыл маал болгонун белгилеген. Алсак, күн чылбыр бою көтөрүлгөн мал, күн буйлаа бою көтөрүлгөн мал, күн көтөрмө бою көтөрүлгөн мал, күн аркан бою көтөрүлгөн мал, күн чак төбөгө келген мал, чак түш. Ал түштөн кийинкисин кайра күн чылбыр бою кыңкайган мал, көтөрмө бою оогон мал, күн отурууга аркан бою калган мал, күн кылкылдап бараткан мал деген сыяктуу күндүн ордун белгилеген маал аталмаларды колдонгон. Атап айтканда, күндүн көтөрүлүшүн 3 күрмөп байлаган. Күн чыгыш тоонун башынан көтөрүлгөнүн, түзөнгө чыгыш көк жээктен бир казык, көк төбөгө көтөрүлүп жеткенин эң бийиктиктеги бир казык, андан батыш тоо башына карай ылдыйлап отурганын оогунун бир казык нукоту кылып, аркан жипти ошол казыктарга күрмөп байлап убакыт маалын белгилеген. Мында айта турган нерсе, кыргыз турмушундагы колдонгон жиптердин узундук өлчөмү жалпы улуттук деңгээлде калыпташкан болуп, чылбырдын узундугу 2 метр, буйланын узундугу 2 метр, ал көтөрмөнүн узундугу 3 метр, аркандын узундугу 5 метр өлчөмдө болуп, как төбөгө казык кылып күрмөгөн күн узундугу жалпы 10 метр болуп, күндүн көз мөлчөрүндөгү ар бир метр көрүнгөн аралык казыкы саат өлчөмү боюнча жарым сааттан эсептегенде, күн как төбөгө келгенде 5 саат убакыт кеткен. Ал күн кыңкайгандан тоонун башына барып олтурганга чейин 5 саат болуп, жалпы күн тийип турган убакыт 10 саат айланасында эсептелген. Кыргыздар ушул 10 саат убакыт маалдардын жиптердин узундугу менен белгилеп, жиптер менен күндү күрмөп байлоо маалдарын колдонгон. Күн түн сара сепчилиги.